Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Бул чыгарылышта. Ысык көлдө ак куунун 2 түрү кыштап жатат. Мындай көрүнүш менен социалдык тармактын колдонуучулары видеолор менен бөлүшүүдө. Ысык көл облусунун Ак Суу районунда январь ичи 31 чөө 23 карышкыр атылды. Каракол шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн суу түтүктөрүн тазалап иштеген Айбек Оморовдун бир күндүк иши бүгүнкү чыгарылышта. Сугат жерлерди айрым учурларда трансформациялоого уруксаат берилди. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Документ жогорку кеңеш тарабынан 2024-жылдын 12 декабрында кабыл алынган. Мыйзамга ылайык муктаждык болсо сугат айдоо жерлерди менчигине карабастан трансформациялоого болот. Айдоо жерлердин категориясын билим берүү, саламаттыкты сактоо объектилерин, дене тарбия, ден соолукту чыңдоо комплекстерин, ветеринардык, фитосанитардык жана агробиохимиялык лабораторияларды куруга которууга болот деп жазылган маалыматта. Ошондой эле айдоо жерлерге суу чарба курулуштарын курууга мүмкүнчүлүк берүү каралган. Кыргызстанда 22 январдан тарта виза алуу тартиби өзгөрөт. Маалыматка ылайык, бул чечим инвестициялык саясатты жакшыртуу жана туризмди өнүктүрүү максатында кабыл алынууда. Эми виза алууда тездетилген тариф киргизилмекчи. Аны электрондук виза порталына өтүнүч бергенден тартып 24 сааттын ичинде алууга мүмкүн. Ошондой эле сапар виза киргизилип, ал ишкерлик, туристтик жана жеке сапарлар үчүн ыңгайлуу. Визанын бул түрү 90 күнгө чейин жарактуу болуп, бир же көп жолу кирип чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Мурда колдонулуп келген ишкерлик, туристтик жана тоо туризми визалары жоюлат. Өлкөдө 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу максаты турат. Ал үчүн Ысык көл облусунун аймактарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер менен атайын жыйындар орун алууда. Алардын бири Балыкчы шаарында өтүп, УКМК кызматкерлери, шаардык прокуратура, шаар мэри жана жергиликтүү муниципалдык кызматкерлер катышты. Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөшүү, аны жоюу, түп тамыры менен жок кылуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты болууда. Ал үчүн жемкорлук менен аяусуз күрөшүү үчүн кылмыш жаза кодексинин айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөр дагы киргизилген. Алсак мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын кызыкчылыгына каршы коррупция жана башка кылмыштарды жасаган кызматкер же атка минер шектелип аныкталган болсо, анда анын өмүр бою мамлекеттик кызматтарда же болбосо иш менен алектенүүсүнө тыюу салынат. Ошондой эле кылмыш жасаган мамлекеттик кызматкерге айып тагылып, сүйлөшүү жолу менен жазадан четтетүү дагы тыкыр көзөмөлгө алынат жана ага жол берилбейт. Белгилей кетсек, аймактарда коррупцияга каршы күрөшүүдөгү аракеттер жана мамлекеттик стратегия боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине коррупциялык кылмыштар үчүн киргизилип жаткан өзгөрүүлөр, жазалардын катаалданышы, ушул маселелер каралып, ар бир мекеме жетекчи ишканасына бул маселелер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мен ойлойм, бул абдан жемиштүү иш болду бүгүнкү, себеби ар кандай кылмыштуулуктун, укук бузуунун алдын алуу бул мамлекеттик органдардын негизги милдети, негизги функциясы. Жана ошол функцияны аткаруу багытында коррупциялык кылмыштар боюнча катаалдашкан жазаларды түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрым маселелер талкууланды. Ушундай эле жыйын Ысык көл районунда дагы өткөрүлдү. Мамлекеттик администрациясы жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети биргеликте уюштурган. Мындан тышкары президенттин 2025-2030 жылдарга карата мамлекеттик стратегиясы боюнча коррупциянын алдын алуу жана мамлекеттик органдардагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу боюнча иш-чаралар талкууланды. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Жапарбек Ормонов бул мыйзамдар жана стратегия мамлекеттин түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүндө жоопкерчиликти күчөтүп, коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу максатында иштелип чыккандыгын белгиледи. Жыйындын соңунда райондук мамлекеттик мекеме ишкана жетекчилерине жана муниципалдык уюмдарга мыйзамдын жана стратегиянын жоболорун ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилди. Ошол улуттук
мамлекеттик коопсуздук комитетинин скорындоо бөлүмү менен биргеликте ушул Кыргыз Республикасындагы коррупциянын алдын алуу боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгы боюнча маалымат берилди. Ошол жаңы өзгөртүүлөрдүн негизинде кандай жоопкерчилик тартылат эгерде коррупциялык иштерге бара турган болсо, ошол ала турган бир жазалары боюнча кеңири маалыматтар берилип, түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, ошол коррупциянын алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү, жана коррупциялык иштерге алдын алуу боюнча дагы жакшы бир өзлөрүнүн ишканаларынын эмгек жамааттарында бир иш-чараларды өткөзүү боюнча тапшырмалар берилди. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунда январь ичи 31 чөө 23 карышкыр атылды. Бул көрсөткүч райондо рекорд көргөздү. Жапайы зыянкеч жырткычтарга мергенчилик кылышкан Ак Суу району боюнча жалпы 700 адам бар. Азыр карышкырларды жок кылган мергенчилерге комиссия түзүлүп, мамлекет тарабынан сыйлыктар каралган. Көз катарлардын өзгөчө көрсөткүчтөрү менен Жазгүл Сатаева айтып берет. Кийинки жылдары карышкырда чөөдө малга кол салып көйгөй жаралууда. Жакында эле жырткычтар 12 бодо малга, 90 баш койго кол салган. Бүгүнкү күндө мергенчилер алардын изине түшүп, жок кылуу аракетинде. Ноябрдан баштап тие баштайт бул. Мал түзгө түшкөндөн эле тие баштайт. Кар жаагандан баштап эле күчөйтүп атып атабыз. Көбүнчө 30га жакын чөө аттык 2 айдын ичинде. Оғдары кымбатыраак болуп атат, оғдар маселеси кичине чечилсе жакшы болот эле. Ак Суу району тоонун боорунда жайгашкандыктан карышкырлар күч алып, аларды жок кылууда кыйынга турат. Четинен тазаланган жырткычтар чектеш мамлекеттерден байырлай беришет. Деген бул карышкырды чынын айтканда эмне себептен бул азайбай атат десе саны. Анткени биз деген Казакстан менен чек аралашпыз. Бияк жагы сыр төлөнүбүз, Кытай менен чек аралашпыз. Ошон үчүн деген мунун саны эгерде жанагы чоң дөбөтүн атылса, башка жактарына кире берет да. Булар ошо альфа самец атылып калса, орусча айтканда, анан жана карышкылардын ошо саны такыр азайта албай атабыз. Ак Суу району боюнча жалпы 700 мергенчи катталган. Бул айда эле алар тарабынан 31 чөө, 23 карышкыр атылган. Чөө менен иш оорураак болуп атат. Ушунун баасын кичине көтөрүп койсок деп ойлоп аткам да. Анткени мергенчи барганда эле, мисалы 6-7 киши барса, топ барса, иш алып барганга. Тияктан эми 2-3 чөө алып алат анан, бензиндерин актабай атат да оғдарысынчы. Анысы токойдон атылат, атса эле тийбейт да, токойдон чургап өтөт да. Анан коопсуздук жагы да оорураак ушу ойлоп атам, чөөгө анан. Эми булар азыр патрон деген Россияда жанагындай урушка байланыштуу оғдары кымбаттаган. Ал эми бүгүнкү атылган зыянкечтерди комиссия тыкыр көзөмөлдөөдө. Мамлекет тарабынан бир карышкырга 6000 сом сыйакы берилсе, чөө үчүн 2000 сом каралган. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары. Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү кыргыз элдик ууздары жыгачтан, чийден, кийизден жасап чет жерден келген туристтердин көңүлүн бурган Жетөгүздөгү Табирик кол өнөрчүлөр уюму өз ишин мыкты аткарып келишүүдө. Эс алып Кыргызстанга келген туристтерге кыргыздын каада салтын, үрп-адатын тааныштырган уюм туурасында кийинки материалда. Булгарыдан металлдан жасалган кооз буюмдардын өрмө жана сайма жагынан чоң мурас кылып жасашкан Табирик уюму Жетөгүз районунун Чычкан айылында орун алган. Алардын ишмердүүлүгүнө 1 жыл толсо дагы көп жылдан бери бул иш менен алектенгендердей профессионалдуу экени байкалат. Бүгүн алар боз үйдү кандай тигет жана кандай чечкени боюнча көргөзмө кылышууда. Биздин продукцияларыбыз бар. Мисалы үчүн тоодо иштеген кыздар бар. Алар чөп чарын жана чай чөптөрлөрдү терип келишет. Биздин абрикостун эмеси айлы жеңиш Актерек Чычкан деген ошо абрикостон жасаган хактарыбыз бар. Вареньяларды жеке эле мындай вареньялар эмес, жапайы жанагы барбарис, облепиха, итмурун ошолордун баарынан жасайбыз. Биздин Табирик группасы 2024 жылдын май айында түзүлгөнбүз. Бул идея каяктан келип чыккан? Менин бир тууган байкем Көкчайык жайлоосунда ошо Табирик деген этнокомплекс ачты. Ошо 2024 жылдын сентябрь айында ачкан. Мен ал жерге администратор болуп калып, иштеп калып, ал жерде ошо туристтер келип, биздин ушул үрп-адаттарыбызды, салт санааларыбызды көргүсү келет экен да, ошол жакта бир аз болсо да мындай жашагысы келет экен да. Ошону түшүнүп, анан биз эжелерибиз менен биякта тааныш элек, анан баары тең ушундай колдорунан келген
ырларды да ырдаган, баарын жеткирип бере ала турган айымдар болгон. Ошон үчүн биз ушундай бир группа түзөлү деп группабыз түзүлдү. Ошондон бери буюрса иштеп атабыз. Таберик коомдук уюмунун эң негизги максаты кийинки муундарга ушу кыргыздын унутулуп бараткан кол өнөрчүлүгүн тааныштыруу. Таберик кол өнөрчүлөр уюму 7 айымдан турат. Алар Жетөгүз районунун ар башка айылдарынан чогулган. Бүгүнкү күндө алар чакан үйдү туристтик борборго айландырып, кыргыздын улуттук тамак ашы, каада салты менен тааныштырып, өлкөнүн туристтик жаатына өз салымдарын кошууда. Бардыгы ушул кол өнөрчүлүк менен алектенебиз барбыз. Оймо чечимечибиз өзүбүздө бар. Ушунун баары өзүбүздүн колубуздан чыккан. Анан ушул кичинекей бөлмөбүздү ишкана кылып ачып алганбыз. Анан туристтерге да сатып, мастер-класстарды көрсөтөбүз, элечек уройбуз. Бардык колдон келген илгерки улуттук нерсенин баарын жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бардыгын жасай алабыз. Ар бири узубуздун өзүнүн жумушу, кызматы бар. Ар бири өз жумушун жасап бере алат, көрсөтүп бере алат. Башыбызда кийип турган элечекти Асел Калканова, аталар изинин изилдөөчүсү Асел Калканова эжеден ошого барып оротуп келгенбиз 7-өбүз тең. Анан ошондон да үйрөнүп, былтыртан бери туристтерге мастер-класс көрсөтүп келип атабыз. Биз оройбуз ошолорду, ороп, алар дагы ыраазы болуп, аябай кызыгуусун артып, ушунчалык рахматын айтып, аябай сүйүнүшөт да. Биз ушул иш-чараны жасап атканыбызга. Таберик уюму калк казынасы болгон элдин тиричилиги, турмуш шарттары менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн чагылдырат. Мындай аракетти колго алган айымдар маданий агартуучулук туризмдин түрлөрүнө кызыккан Европа жана чет өлкөлөрдөн келген конокторго жакшы жолун түзүп, келечек муунга мурас калтырууну көздөшөт. Талгат Токтомушев, Асылбек Касенов, Элич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары. Тоң районунда өлкө боюнча бирден бир балык чарбасы бар. Ал жерде балыктардын уругун алып көбөйтүп, көлгө кое берүү максатында тынымсыз иштер жүрүп келет. Буга карабастан браконьерлер тарабынан көлгө тор жайгандардын дагы саны өсүүдө. Аларга каршы күрөшүү максатында атайы адистер тарабынан рейдтер уюштурулууда. Тоң районундагы балык чарбасында өстүрүлгөн балыктардын чабактары көлгө кое берилип, жыл сайын сандары өсүп жатат. Бирок алардын эмгектерин текке кетиришкен балык уулоочулардын катары да суюлбай келет. Ошондуктан улам тынбай кыдыруу иштери жүрүп, салынган торлорду жыйнап жатышат. Учурда Тоң Аксай айылдарынын аймактарында болушту. Көлдүн жээктеринде синтетикалык торлорду алуу жана браконьерликке каршы иш-чарасы жүргүзүлдү. Бүгүн Актерек айыл аймагы боюнча 100 метрден ашык торлор алынды, бирок торлордун керектен чыгып калганына байланыштуу жанагындай азыркы учурда балыктар өрдөп икраларын чачууда. Ошого тоскоолдук жаратып аткан үчүн ошол көлдүн ичиндеги браконьерлерден калып калган синтетикалык торлорду чыгардык. Анын узундугу 100 метрден ашык болду. Бүгүнкү күндө Аксай айылынан Кызыл Тоо айылына чейин 85 километр узундукту жүрүп браконьерлерге каршы иш-чара өткөздүк. Көл жээгинде жалгыз үйлүү жашашкан Кенжегүл Бахматованын үй бүлөсү көлдүн айланасын колдорунан келишинче тазалап кайтарып турушат. Өзгөчө жайдын күндөрү бул жерлерде да эс алуучулар көп каттайт. Балык уулоочуларга дагы каршы аракеттерди көрсөк деп турушат. 10 жылдан бери ушул көл жээгинде турабыз. Ушу көл жээгинде турганыбызга жараша ушакты көзөмөлдөйбүз. Тынч, бияка деле эми киши деле келбейт. Биз өзүбүз менен мал чарба менен алектенебиз. Биякта ички иштер министрлиги менен бияка келген тынчыбызды бузган кишилерге кабарлашып ошолор менен иш алып барып турабыз. Болбосо тынч, жакшынакай жер, тазасы, абасы таза, жакшы жер. Колдон келишинче Садыр Жапаровдун буйругу боюнча ошонун буйругун аткарып ушакты кайтарганга аракет кылып атабыз. Балык уулоого тыкыр көзөмөлдүктү күчөтүү үчүн атайын жарлыктар кабыл алынган. Кокус колго түшүп калган браконьерлер болсо, аларга айыппул салынып, мыйзам чегинде чаралар көрүлмөкчү. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.
Азыркы тапта Ысык көлдө аккуунун куркулдак жана ышылдак өңдүү эки түрү кыштап жатат. Куркулдак аккуусу кызыл китепке катталган канаттуу. Көлдүн катуу суукта тоңбогондугу келген куштардын кыштоосу үчүн ылайыктуу шарт түзүүдө. Балыкчы шаарында жайгашкан Ысык көл биосфералык аймагынын кызматкерлери жылына 3 жолу көлдү байырлаган канаттууларга экодемографиялык мониторинг жүргүзүп турушат. Алардын берген маалыматына караганда былтыр күз айында 230 миңден ашык канаттуулар санактан өткөн. Анын ичинен 40тан ашыгы суу жээгин байырласа, ал эми сууга жакын канаттуулардын 20га жакын түрү бар. Айта кетүүчү жагдай санак учурунда Египет көк кытаны келгендиги дагы аныкталды. Учурда Ысык көлгө кыштоо үчүн келген аккуулар туристтердин жана жергиликтүүлөрдүн көңүлүн буруп, социалдык тармактын колдонуучулары видеолор менен бөлүшүүдө. Санакта эң жакшы бизге жардам берген бул илимий изилдөө академиясы. Ошакта орнитологдор бар атайын. Ошол орнитологдор келип бизге да үйрөтүп, жана ошондой эле алар менен биргеликте атайын доктор наук, кандидат науктарга келип жардам берет. Учет жүргүзгөндө бир гана ушинтип көз менен карабастан биз кайыктар менен чыгып учет жүргүзөбүз. Жана ошондой эле дронун негизинде атайын подзорный труба деп коет, ошонун негизинде учет жүргүзөбүз. Баардык дүйнөдө бизге окшогон ушундай илимий кызматкерлер бир күндө атайын баары биригип учетко чыгат. Мисалы үчүн биз январдын 20-сына чыксак, ошондо дүйнө жүзүндөгү бүт илимий кызматкерлер январдын 20-сына чыгып, аларда санак жүргүзөт. Ошондо баардык маалыматты топтоп, дүйнөнүн атайын бир базасы ошол базага киргизилет. Анан ошол базанын негизинде дүйнө жүзүндө азыркы учурда канча канаттуу бар, ошол канаттуунун санын такташат. Бүгүнкү биздин каарман көп кабаттуу үйлөрдөгү суу түтүктөрүн тазалоо иши менен алектенген Адис. Ал суу түтүктөрүндө тыгылып калган кир жана калдыктарды тазалап, алардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздайт. Жумуш физикалык күчтүү, чыдамдуулукту жана чоң жоопкерчиликти талап кылат. Каарманыбыздын күнүмдүк милдеттери менен кесиптешим Талгат Токтомушев таанышып келди. Ошондон баштайлы, коюн көзү 75тен, Коюн көзү 75 бар. Айбек Орозов Каракол шаарындагы суу түтүк ишканасында 14 жылдан бери эмгектенип келе жаткан үлгүлүү кызматкер. Анын жумушу кала тургундары үчүн өтө маанилүү. Ал күн сайын шаар тургундарынын көйгөйлөрүн чечүү үчүн аракетте. Айдоочулук кызматты аркалап кесиптештери менен көп кабаттуу үйлөрдүн тургундарына суу жеткирүүдө жана авариялык абалдарды жоюуда чоң салымдарын кошушат. 8-де биякта болобуз. Планировка болот. Заданияларды алабыз. Биринчи путевка алабыз, дей соолукту карайбыз. Ошого карата заявканы алып, ошо катары иштерин баштайбыз. Жаңы эле машина оталдырып чыгарып койдук. Азыр механиктерибиз бар, мастерибиз бар. Ошолордун буйругу менен иштөөгө кетебиз азыр. Затор болуп калган, кетпей калган. Азыр ичинде тряпкалар, элдер таштаган тряпкалар тазалап атабыз, азыр люктардын иштерин. Мусор акырчы кирлердин баары тең азыр тазалап, калоостун баарын тазалап койсок, кийин кайра иштегенге жакшы да. Люк центральный люктарды биз карайбыз. Мынакей чака берип атам акта. Ичине газ бар да, ичинде бар, жытта бар, газ бар. Биринчи ачып коюп, бир аздан бир 15 мүнөт ичине ачып коебуз, андан кийин киребиз да. Ата ичинде газ болот да. Кыйын да киргенгечи. Зыян бул деле. Бүтө эле зыян, эмне деген элдин немелери чыгат. Бул оор жумушта алар көп кабаттуу үйлөрдүн суу тутукчаларын тазалоо менен алектенишет. Каарманыбыздын айтымында тургундардын унитазга чүпүрөк, суудан эребеген памперс, салафан, баштык жана башкаларын ыргыткандыгы суу түтүктөрүнүн тез тозулуп калышына себеп болууда дейт. Кээде бир эле турак жайдын суу тутукчаларын ачуу үчүн бир нече саат сарпташат. Жарандардын этиятсыз мамилеси жалпы системанын иштөөсүнө кедергисин тийгизет. Суу азыр кетпей эле, бул турбанын ичи азыр полный азыр мунун.
Бияққа барып тығылып кайра обратно чыгат да. Бияктан кээ бирөөнүн үйүнөн чыгышы мүмкүн. Кээ бирөөдөн затор болгондо суунун давлениясы менен турбаларды суурулуп кетиши мүмкүн. Жарылып да кетиши мүмкүн. Буларчы сынып түшүп, оор болсо түшүп кетет да буларчы. Заявка түшкөндө ушундай үйдөн чыгып атат, үйдөн кетпей атат депчи биз ошол аркылуу эле заявка менен иштейбиз. Только азыр биздер өзү деле билбейбиз да каякта затор болуп атат. Эл менен иштейбиз да толкочу. Давление пробкасы болот негизичи. Давление менен буяк турба толгондо давление пробканы тээп кетет. Аны ушинтип подвал агат да, суулардын баары тең тигинекей. Могу подвалдын ичине агат, подвалдын ичин сасыйт, жителдерибиз туура эмес түшүнүшөт кээ бирөө. Турда мен 6 балам бар азыр. 6 баламды ушинтип эле иштеп 6 баламды багып атабыз. Азыр жакшы. Улуу кызым 8 класс окуйт. Күчүсү 2-де 3-тө чыгат жакында. Окушат баары тең. Бирөөсү күчүсү садикте, эко садикте. 4-тө мектепте окушат. Эми өзүм жумушум өзүмө жагат негизи, кызыктуу. Элдер деле башка жумуштарды бизге келбейсиң дегендер көп негизичи. Тияка бияка Россия жака, Кумтөр жака иштеп мындай эме кылып дегендер. Эми өзүм жум бияка көнүп алгам. Өзүм жум жагат, бир жума иштейм, бир жума эс алам. Жумушубуз ушундай. Эл менен иштешебиз. Элдердин деле жалап жок. Көнүп калганбыз да бул жумушкачы эми. Жумуштун ордугуна карабастан Айбек мырза өз ишин чын жүрөктөн сүйүү менен аткарат. 14 жылдык талыкпас эмгек жолун шаар тургундарына арнап жумушум текке кеткен жок деп белгилейт. Ал сыяктуу адамдардын аркасында шаарыбыздын келечеги жарык. Аларды чыныгы эмгек каармандары деп атоого толук негиз бар. Талгат Токтомушев, Алтынбек Исаев, Ильич Касейнов, Ысык көл жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар. УТРК Ысык көл өз көрсөтүүлөрүн улантат. Саламатта туруңуздар.